Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Базар жол каналы. Бүгін 16 июнь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы, Чүй областы Аламидин району Бирдик айылында жүрөм туғандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Бирдик айылынын центральный көчөсү жана Токтогул көчөсүнүн кесилишинде турам. Сатылуучу үй ушул жерден түз түндүктү карай басып барганда 600 метр аралыкта жайгашкан. Бул көчө Бирдик айылына чыгыш тараптан киргендеги 3-чү көчө болуп калат. Анан бул айыл Аламидин базарынан 19 километр түндүктө жайгашыптыр. Аламидин базарынан 2 маршрутка ушул жерге чейин келет жана Аламидин базарына барышат 2 маршрутка. Анда эмесе мен сатылчыга карай жол алдым тугандар. Анан мурда көптөн бери биздин видеолорубузду көрүп жүргөн подписчигиңиздер азыр көрүп аткан болсо айтса керек. Бул үйдү буга чейин тарттыңар эле, эмнеге дагы тартасыңар десеңиздер, бир аз арзандатуу болду. Үйдү срочно сатуу керек эле деп айтты. Ийеси ошого келип кайра арзаныраак баадагы видеосун чыгарып берип койчу дегенге дагы келдим тугандар. Анан үйлөрдү чыгарасын эмне сатылбайбы деген ойлор болсо, тугандар бул үй Найски же шым эмес да. Бат эле чыгарып, бат эле сатып берге дейчи. Мисалы үчүн сиздер деле Россияга барып же болбосо Бишкекте, Кыргызстанда эле көптөгөн менет кылып туруп бир үй аласыздар. Өмүрүңүздөрдө бир же эки жолу үй аласыздар. Ар бир адам ойлонуп алат да. Ошого негизинен үйлөр бат сатылбайт. Эмне демекчимин? Үйлөр бат сатылбайт анчалык. Бул айда 10дон ашуун үй сатылуу болду. Сатылган үйлөрдүн ээлери жазган отзывдарды, комментарийлерди сиздер Инстаграмдан, стористен көрүп турсаңыздар болот. Инстаграмыбызды базар жок, Нижний 312 деп издеңиздер тугандар. Мынакей тугандар. 600 метрдей түндүктү карай басып келип, бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, дареги Токтогул көчөсү 47-чи үй болуп калат экен. Мынакей бул жакта полялар бар тугандар, негизинен мал бакканга өтө ыңгайлуу жер деп айтты ээси. Анан мектептер жөнүндө айтсак тугандар, сатылуучу үйдөн 10 мүнөттүк аралыкта жайгашыптыр. Мынакей бул мектептин көрүнүшү, садик деле ушул жерде бар жана мектептин жанында парк тугандар. Айылдын центринде мынакей жана чоң футбольный полясы да бар экен тугандар. Мына мен кайра эле үйдүн алды тарабындамын. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү, забор үчүн бул жакта фундамент куюлуптур. Суу, свет бар экен. Мынакей бул жактан суу чыгат, свет деле бар. Анан жеринин аянты 18 сотук тугандар. Жеринин аянты 18 сотук. Үй жөнүндө айтсак, 3 бөлмөлүү үй. Узун турасы 13,6 экен. Азыркы учурда үй ээси бул жака кээде келип, кээде келбегенге байланыштуу бир аз үйдүн алды тараптары чөп экен тугандар. Ушундай көрүнүштө. Документтер боюнча техпаспорт жана башка документтер бар, бирок кызыл китеп тугандар азыркы учурда жок экен. Негизинен эгер сиздер үйдү алам десеңиздер, үй ээси сиздерге кызыл китебини жасатып берем дейт. Сиздер алган учурда сиздерге кызыл китебини берет экен. Мынакей бул алды тарабынан көрүнүшү. Мынакей тоок жүрүптүр. Чек арасы, батыш чек арасы бул чоң даракка чейин, терекпи, даракпы, кыскасы ошол даракка чейин. Алды тарабында мондай бош жерлер бар. Негизинен калсаңыздар кайбир бир жер жемиш, же болбосо бак кылып койсоңуздар болот. Мына ушундай көрүнүштө тугандар. 18 сотук. Капталдардын көбүнчөсү слива бактары жана черешня бактары, слива бактары бар экен. Аягына чейин барайын десем, бир аз чөптөр өсүп кетиптир тугандар. Сливанын ары жагында зымтор менен тосулган тугандар. Окей. Ушундай көрүнүштө. Мен кайра үйдүн алды тарабындамын тугандар. Эмне маалымат берсек, баасы эле калды окшойт. Бул үйдүн баасыны $18,000 деп атышыптыр. Сүйлөшүү болот тугандар. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот. Негизги маалыматтарды бир жолу эскерте кетейин. Жеринин аянты 18 сотук үй, 3 бөлмөлүү үй. Узун турасы 13,6. Бирдик конуш тугандар. Бирдик айылы. Конушу деп жаман өргөнүп турмун. Бирдик айылы. Мектеп бар тугандар ал жакта. Жана видеонун жүрүшүндө көрдүңүздөр. Садик деле бар.
Бишкек шаарына, Аламедин базарына түз 2 маршрутка ушул жерден жүрөт. Алпакаңа деле ыңгайлуу. Басы 18 000 доллар сүйлөшүү болот. Эсин номерин экранга калтырам, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, туугандар, сүйлөшүүлөр болот. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.